Лейлек районундагы чек арачылар жарым тонна жапайы кара куурайды жок кылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда чек арачылар райондун Бешкент аймагында өскөн кара куурайларды уруп, өрттөп жок кылышкан. Иш-чара Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн. Бишкек шаарында турак үйлөрдүн бирине кирип, алтын жана ноутбук уурдаган деп шектелген 24 жаштагы жаран кармалды. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, учурда шектүү убактылуу кармоо жайында. Ушул жылдын 30 августунда милицияга Ак Ордо жаңы конушунун тургуну кайрылган. Ал терезе аркылуу үйүнүн ичине белгисиз адамдар кирип, ноутбугун жана алтын зерлерди алып кеткендигин айтып арыз жазган. Ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында 24 жаштагы жаран кармалды. Кошумча тергөө амалдарынын натыйжасында шектүүнүн мындан башка дагы уурулук боюнча 10 фактыга катыштыгы бар экендиги белгилүү болду. Новосибирсктеги Ленин райондук соту кыргызстандык жаранды эркинен ажыратты. Эми ал жалпы режимдеги түзөтүү колониясында жазасын өтөйт. Бул тууралуу Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазууда. Өткөн жылдын 2-декабрында Кыргызстандын жараны Адылбек Кадыржанов компьютердик клубка кирип, администратордун мойнуна бычак такап, кассадан акча алып берүүсүн талап кылган. Соттолуучунун айтымында мурунку күнү ал аталган клубда 10 000 рубльн уттуруп жиберген. Ал каражатка насыясынын пайыздарын жапмак. Клубтун күзөтчүсү келип, шектүү коркуп качып кеткен. Бирок администратордун чыканагын жарадар кылганга жетишкен. Кармалган жаран күнөөнү мойнуна алып, бул кадамга жакырчылыктын айынан баргандыгын айтып берген. Кыргызстандын абактарында өмүр бою эркинен ажыратылган 340 жаран бар. Алардын жаш курагы 20 жогору. Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Альберт Колопов билдиргендей, Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн атайын абак жок болгондуктан ар кайсы жактарга бөлүштүрүлгөн. Бүгүн Бишкек шаарында өмүр бою абакка кесилгендердин абалы, жаңы кабыл алынган кодекстердин аларга таасири, ырайым маселеси туурасында талкуу өтөт. Ага укук коргоочулар, юрист эксперттер, судьялар жана тийиштүү органдын өкүлдөрү катышат. Бүгүн түндө суусамыр өрөөнүндө кар жаады. Жергиликтүү тургундардын айтымында кардын калыңдыгы 15 сантиметрге чейин жетет. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы аба ырайы өзгөргөндүгүнө байланыштуу Төп Ашуу ашуусунда жол тайгак болуп жаткандыгын эскерткен. Ашуудан өтө турган айдоочулар мындай кырдаалда унааларын даярдашы керек.